Бул милдеттүү медициналык камсыздардуу фонд боюнча бир нече суроолор бар да. Алымкадыр Сабирдинович, ушул милдеттүү медициналык камсыздардуу фонду боюнча азыр сиз маалымат эгеринде айтып койдуңуз. Ушул жерде чын эле айтканда бюджеттин аткарылышынын жыйынтыгы канааттандырарлык экен деп эсептейт. Анын ичинде бул пандемия маалында кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөмдөр боюнча учурда карыздар барбы, жокпу? Азыркы кезде, урматтуу Карим Ламзарович, азыркы кезде бүгүнкү күндө ушул карыздар жок. Төлөнгөн баары төлөнүп бүттү. Негизи канча каражат каралган эле? 117 миллион 702 миң сом алыныптыр. Бул толук төлөп койду экен. Толук. Бул кайрылуулар бар экен да, ушул гемодиализ боюнча, ушул бейтаптар кызматын көрсөтүү боюнча да танышкан. Атап айтканда, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бюджеттик гемодиализ процедурасы үчүн жеке борборлорго бир сеанс үчүн 6500 сомдон төлөйт экен да. Бирок кызмат көрсөтүүлөр сапатсыз деп айтып коюп атат да, көзөмөлсүз калууда деп. Аларга бөлүнгөн акча эмнелерге жумшалып жатат да? Анан ичинде дагы бул абал көзөмөлдөбү? Карим Замзач, бул абдан жакшы суроо. Азыркы кезде мен министр болуп келгенден бери ар бир частный, ошо бизде частный калышат, гемодиализтин бүт бардыгын биз сапатын текшерип атабыз, качествосын текшерип атабыз. 6500 сомдун кайсы жагына кетерин бүт бардыгын бизге отчетун берген. Рахмат, Алымкадыр Сабирдинович, сизге дагы ушул суранышта ушул бөлүнгөн каражаттарыбыз боюнча анан бул багытта эмне кылып жатып атат деп сиз өзүңүздүн көзөмөлгө алып коюңуз деп суранышта. Анан кийин 2022 жылы калкка жеңилдетилген дары дармектери азыр жагында мен ушул соцмурат карап койсом, ушул Эламан жаңы дарыкана ачып койдуңуз. Ошо эл дагы мен ойлойм ыраазы экен. Бардык эле айылдарда андай дарыканалар жок да бүгүнкү күнгө. Негизги бул план боюнча мындай учурда мамлекеттик кепилдиктеринин алкагына керектүү дары дармекти льготалык негизде бул кайдан сатып алса болот да? Азыркы кезде ошол 5 оору боюнча кепилдик төлөнүп 80-90%ке чейин төлөнүп турат. Биздикилер азыркы кезде алар фондс менен договор болгон частный компаниялар төлөп атат. Бул Неман төлөп атат. 335 аптека и 630 аптечный пункттарда договор түзүлүп төлөнүп атат. Бирок сиз айтып кеткен жанагы мамлекеттик Эламан аптекасын биз ачып атабыз. Ошолордун бардыгын биз которуп өзүбүзгө алсак 80-90%ке чейин наименен боюнча арзандатылат. Биздин арзан алып атканыбыз 15-20% болсо, бул абдан эле жакшы жарандарга жакшы көрсөткүч да мен ойлойм бул. Ушул эле жеңилдетилген дары дармектер боюнча Алымкадыр Сабирдинович, бул маалымат эгеринде маалымат бериш керек да, эл билбейт экен, кайерден алып коюш керек. Маалымат жагынан дагы иштеп койсоңуз жакшы болмок да. Макул, рахмат, иштейбиз. Бул багыттагы иштерди күчөтөшүбүз деп кажет деп эсептейм. Рахмат, ийгилик сизге.